Стоматология дүйнөсү бүгүн жана эртең аталышындагы эл аралык конференция Ошмунун медициналык факультетинде өттү. Аталган конференцияда пленэрдик отурумдар уюштурулуп, стоматология багыты боюнча эки өлкөнүн тажрыйба алмашуусу, жаш балдардын тиштерин туура дарылоо, тишти дарылоодогу усулдар боюнча баяндамалар айтылды. Ал биздин стоматология дүйнөсүндөгү алдыга койгон максаттарыбыз, ошол максаттарга жетүү багыты. Жана ушул багытка бара жатканда биздин алдыбызда пайда болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүү жөнүндө баяндамалар болмокчу. Бул конференция жөндөн жөн болуп жаткан жок. 2003 жылы Кыргызстан стоматологдор ассоциациясынын биринчи президенти Султан Бакирович агайыбыз баш болуп, доктор Муундун демилгеси менен биздин Кыргыз жергесинде биринчи жолу конференция болуп өткөн. Ар бир стоматологго, ар бир студентке келечекке кичине болсо дагы өзүнүн салымын кошот деген ойдомун. Эл аралык конференцияга Түштүк Корея, Америка Кошмо Штатынын медициналык окуу жайларынын лекторлору, Кыргыз Республикасынын стоматологиялык ассоциациясы, Ошмунун медициналык факультетинин жалпы жамааты, ординаторлор, аспиранттар жана студенттер катышты. Конференциянын жыйынтыгында Түштүк Корея, Америкадан келген лекторлор окуу жайдын медициналык клиникасынын стоматологиялык бөлүмүндө мастер-класстарды өткөрдү. Стоматологияны өзүңөр билесиңер, ал бир топ тармактар бар өзүндөгү. Ортопедиялык стоматология деп коет, бет жак хирургия стоматологиясы деп коет, балдар стоматологиясы деп коет, анан терапиялык стоматология дейт. Негизинен бүгүнкү жасала турган илимий докладдар ошол 4 багыт боюнча болот да. Анан өзүңөргө белгилүү стоматология тармагында өтө жанагы техникалар көп колдонулат, жаңы материалдар көп колдонулат. Жыл сайын жаңы нерселер пайда болуп турат да. Эл аралык медициналык конференция Ошмунун медициналык факультети жана Кыргыз Республикасынын стоматологиялык ассоциациясы тарабынан өткөрүлдү. Балдардын тишин дарылаганда мен дагы кайталап айтып кетейин. Ошо аябай көп өзгөчөлүктөр бар. Ошол Кореядан келген, башка жерден келген биздин коллегаларыбыз таң калып атышат. Ушунчалык көп силерде шишик оорулар, воспаление, абсцесс, флегмона. Негизи стоматологдор жакшы иштесе, андай осложнение болбос керек. Ошон үчүн бала кезинен тартып, кандай профилактика жасаш керек, кандай ыкмаларды колдонуш керек. Мен ошо билген билимимди бөлүшүп дагы Кореядан келген, Америкадан келген коллегаларга кошулуп ошол жөнүндө айтып берейин деп атам да. Буга чейин 2003 жылы Ошмуда эл аралык стоматологиялык конференция уюштурулган. Анда конференцияга окуу жайдын медицина факультетинин жамааты, Түштүк Кореядан келген лекторлору, студенттери катышкан.